Бишкекте bir топ КВНщик балдар пайда болып тұрады. Елдерді күлдірүү мақсатында еркек балдар аялдардың образын жаратып, интермедиаларды, вайындарды, киноларды тартып жатады да. Бирок бұл шындыққа жатпай тұрған нерсе. Мұның артында чоң нерсе бар. Мейлі актер қатары bir адам bir аялдың образын өмір бойы жашоосуна бир эле жолу аткарып койсо болот. Же болбосо 10 жылда бир эле ошондой кино тартылса болот. Буну түшүнсө болот. А бирок Бишкектеги КВНщик балдарды кандай кабыл алабыз? Ар базар күнү алар ушинтип аялдардын ролун ойноп, аялдардын образын жаратып, аялдардын юбкасына кирип алып, аялдардын кофталарын кийип алып, алардын ар бир рол күн сайын жаңадан рол жаратканына кандай дейбиз? Атайын жасап жаткан жокпу? Балким ушулардын артында непошниктер жокпу? Алардагы ЛГБТнын балким активный мүчөлөрүнө кошулбайбы? Алардын лидерлери алардын ушул жол менен пайдаланып жаткандыр. Силер тамашакөй жигиттерсиңер. Силер баягындай приколисттиңер. Силерге боло берет. Силер элдерди күлдүрмүш болуп туруп, аялдын образына кирип, күнүгө ар нерселерди тартып, коомчулукка тарата бергилер. Силерди көрүп, адамдардын аң сезиминде бир мындай жөнөкөйлүк пайда болот дагы, алардын көздөрү канып калат. Биринчиден көз канат. Эркектин аялча кийингенин көрүп турупчу. Көз кангандан кийин мээге орношо баштайт. Багындай, найны. Боло берет да, жөн аткарып атат дегенче, ушундай грамотный жол менен эртең бүтүндөй адамдар көчөдөгү аялча кийинген эркектерди көрсө дагы таасирленбей калат. Анткени эмне? Акырындык менен алар ушул жолду биздин ар бирибиздин үйүбүздөгү ар бир жашаган адамдардын жүрөктөрүнө киргизип жатат. Түшүнбөн адамга бул чоң идеология. Кыргыз кинематографиясы каякта карап жатат? Кыргыз фильм каякта карап атат? Булар бир КВНщик болсо, булар бир илгери бир университеттин атынан чыгып ойногон КВНдечи. Балким булардын тармагы башкадыр. Кимдир бирөөнүкү бухгалтер, кимдир бирөө экономист, балким ОГП'ни бүткөн бир мугалимдер. Ошондуктан ар бири өзүнүн ылайыктуу жумушун жасаса жакшы болот эле. Жемде Бишкекте кинолорго тартыла турган аял актрисалар жокпу? Түгөнүп калганбы? Жалаң эркектерге күнү калып, эркектер айласы кетип анан аялдардын юбкасын кийип алып, көкүрөгүнө бир нерселерди толтуруп тыгып алып анан ушинтип образ жаратып атабы? Жемде Кыргызстандын күнү. Ар бир Кыргызстандын жарандын күнү. Ошондой актерлорго, ошондой көрсөтүүлөргө күнүбүз калганбы? Министрлер кайсыл жакты карап жатат? Бир күйбөгөн жер күл боло турган болдук акыры. Качан бир оюңуз бар. Токтот, Эмилсиңби, ким да, Саматсыңбы? Самат, Эмил, дагы ким бар? Жаныңдагы экөөнү да кошо айтып койгон. Чечкире көйнөктөрүңө. Эркексиң го сен. Чеч. Эркек эркектей жашап, эркек эркектей өлгөн жакшы. А сен ошо юбканы кийип алып анан шиштака менен кетип баратан өлүп калсаң болот. Эртең кыяматта эмне деп жооп бересиң? Кыямат мындай турсун. Акырет мындай турсун. Кабырганы суропту сен кантип бересиң? Эркек болуп, шын кийип жаралгандан кийин шымыра кийип жүрө бер. Берип кой ошол аялдардын образын ойной турган аялдардын өздөрүнө. Толтура деген кыз келин бар, ушундай ролдорду ойнойм деп кызыккан. Бер ошолорго. Али туруп катын ролун ойнойсуңар, али туруп келин ролун ойнойсуңар, али туруп алжыган бир жин аялдын ролун ойнойсуңар. Уят деген нерсе барбы? Мухаммед Кыргыздын урпактары, Шаптан Баатырдын урпактарысыңар. Жок дегенде Баатыр ата бабаларыбыздын рухтарын чыркыратпайлы? Эгер бардыгыбызга баары болуп, ушул төртөөнүн ойногону көрүп деп капкырып отура турган болсок, анда биз мамлекетти жоготобуз. Митингерди чаптап, аялча кийинип, аялча басып, аялча ойлонуп, аялдардын үнүнө окшоштуруп сүйлөп, аялдардын жашоосун туурап, жашак чекти. Өлүп эле калган артык эмеспи?
Bundan ары sen Gula болосың, bundan ары sen Mimoza болосың, bundan ары sen Gulnara болосың, bundan ары sen Asel болосың, Gauhar болосың, Жемчуг болосың десе, пошел дейтілер. Пошел. Ошо миллиондорун ал дагы, артыңа бурул дагы, оны көрүп турган эшиктен чыгып кет дейтилер. Мүмкүн болсо, эшиктин артынан бекерирээк жаап кой дейтилер. Пошел демекчи. Ошондуктан ар бирибиздин намыс, ар эл уят болушу керек. Всем привет, это словарь Гули, чек. Шындыгында алардын тартып бизге жиберген күлкүмүштүү боло турган нерселердин артында чоң трагедия бар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Бишкекте бир топ КВНщик балдар пайда болуп турат. Элдерди күлдүрүү максатында эркек балдар аялдардын образын жаратып, интермедиаларды, вайндарды, кинолорду тартып жатат да. Бирок бул чындыкка жатпай турган нерсе. Мунун артында чоң нерсе бар. Мейли актер катары бир адам бир аялдын образын өмүр бою жашоосуна бир эле жолу аткарып койсо болот. Же болбосо 10 жылда бир эле ошондой кино тартылса болот. Буну түшүнсө болот. А бирок Бишкектеги КВНщик балдарды кандай кабыл алабыз? Ар базар күнү алар ушинтип аялдардын ролун ойноп, аялдардын образын жаратып, аялдардын юбкасына кирип алып, аялдардын кофталарын кийип алып, алардын ар бир рол күн сайын жаңадан рол жаратканына кандай дейбиз? Атайын жасап жаткан жокпу? Балким ушулардын артында НПОшниктер жокпу? Алар дагы ЛГБТнын балким активный мүчөлөрүнө кошулбайбы? Алардын лидерлери аларды ушул жол менен пайдаланып жаткандыр. Силер тамашакөй жигиттерсиңер. Силер баягындай приколисттиңер. Силерге боло берет. Силер элдерди күлдүрмүш болуп туруп, аялдын образына кирип, күнүгө ар нерселерди тартып, коомчулукка тарата бергилер. Силерди көрүп, адамдардын аң сезиминде бир мындай жөнөкөйлүк пайда болот дагы, алардын көздөрү канып калат. Биринчиден көз канат. Эркектин аялча кийингенин көрүп турупчу. Көз кангандан кийин мээге орношо баштайт. Багындай, найле. Боло берет да, жөнүн аткарып атат да дегенче, ушундай грамотный жол менен эртең бүтүндөй адамдар көчөдөгү аялча кийинген эркектерди көрсө дагы таасирленбей калат. Анткени эмне? Акырындык менен алар ушул жолду